Машина Кейджи каналы өз видеоларын тартууну улантууда. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Биз Жалал Абад шаарындагы муниципалдык унаа базарынан видео тартууну улантуудабыз. Бүгүн 17 июнь 2021 жыл апта күнгө бейшемби. Азыр сиздерге тартуулай турган бул видеобуз жалаң Матиз унааларын камтыйт, дэу Матиз унаалар. Биз менен чогуу үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр. Мо Матизден баштай береличи. Өзбекстан 2007 жылы чыгарылган 140 000 сом. Так, гидравлика бар экен, кондиционер жок. Электропакетпи? Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө экен. Жакшы. Так, бул жакта Матиз 1 1998 100 000 сом. Корея болуш керек. Салондан билебиз. Ооба, Корея экен. Матиз 2 Өзбекстан. ...2007 130 000 сом. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер бар, гидравликада бар болуш керек анда. Комплектация жакшы. 130 000. Басында караганда кичине точо жакшы эле айтып атат. Пробеги 135 000 километрди көрсөтүп атат. Ба болдубу? Канчага көтөрүштү? 110 000ге чейинби? Кошуш керек экен, а? Кичине кошсо бере бересиң эми, а? Мына жакшы. Уктуңуздар. 110 000 кичине кошсо бере берем дейт. Дагы бир Матиз 2, бул дагы Өзбекстан. 2008. Гидравлика жок, эң жөнөкөй эле комплектацияда экен. 125 000 сом. Мынаки баул болуп атат экен. Канча сурап атасыңар Матизге? 97. Мынаки 97ге сурап атат экен. Бери деп кол алышып. Бул жакта да бир Матиз 2 Өзбекстан, без комплектация, кыймылдатыштын көлөмү 1 куб, 2007. Канча деп атасыз таксыр? 180 000. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгү, гидравлика бар, корректировка фар 2 режимде, пробеги 198 000 километр, бир гана кондиционер жок экен. 180 000 деп атасыз, а? Дөңгөлөктөрү так. Алдыңкылары жайкы, арканкысы кышкы экен. Так. Матиз 2 туманиктер бар, Өзбекстан. 2006 160 000 сом. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер жок, көрүнбөйт. Матиз 2 Корея. 2004. Коробка автомат окшойт. Вариатор болот, эми таза айтканда. 220 000 сом. Кызыл сары комбинированный кожа, кожаный руль. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Пробегин көргөнгө аракет жасайынчы. 252 000 километр. Матиз 2. Так. Бул Өзбекстан окшойт. 110 000 сом. Кондиционер бар. Айнектери жөнөкөй айланмада. Өзбекстан окшойт, а? Так. Дагы бир Матиз 2 Европа 2003 кыймылдатыштын көлөмү 1 куб. Өзүңүздөр талдап көрүңүздөрчү, баасын 195 000 бе,
Түшүнбөдүм. Механика болот. Европа экен ооба. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Кондиционер бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Жана пробегин айтып коеюн, 146 000 километр. Матчиз 2 Өзбекстан 2008 гидравлика деп жазып койгон. Гидравилка деп. 145 000 сом. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, кондиционер бар, комплектация жакшы. Пробеги 215 000 километр. Канчада отасы Матчиз? 160 000. Бул дагы Өзбекстан Матчиз 2. Жүз 60 000. 2007. Так. Ең жөнөкөй эле комплектация экен, Бул жакта Матчиз 3 турат го. Көрсөтөлүчү ушуну. Матчиз 3'тү канчада отасыңар? 285. Корея экен, Корея. Туманниктер бар. Коробка автомат. 2008. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, отургучтары мындай. Бул чехол да эми, Чехол кожаный. Электро күзгүлөр, кондиционер. 285 000. Аз. Бул жерде Diamond комплектациядагы Матчиз 2 Корея. 2005. Diamond комплектация айтмакчы эң мындай караганда бааланган жакшы болуп кетет Матчиз 2лерде. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Отургучтары эко кожада, айдоочуда подлокотник бар. Дагы без комплектациядан айырмачылыгы ошол кошумча airbag'тен тышкары ABS системасы дагы бар бунда. Пробеги 216 000 километр. Баасы канча болду? 250 000 сом болду. Матчиз 2 Өзбекстан 2006 150 000 сом болот айтылыш баасы. Ең жөнөкөй эле комплектацияда экен мына. Бул жакта мынакей жакшынакай көрүнгөн Матчиз 3 Корея. Дөңгөлөктөрү ушунда куюлган дистерде. Жайкы 2008. Коробка механика. Бул Корея эмес, Европа экен. Европа. Канчада отасыздар? 280 000 ми? Түшүнүктүү. 280 000. Так, уланта берели. Бул жакта Матчиз 2 Корея. Спрайт түстө. 2003 220 000 сом. Коробка автомат. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Матчиз канчада отасыздар? 160 000. 2006 Өзбекстан. Гидравлика бар, кондиционер жок. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Кондиционердин насосу менен компрессору жокко? Жок, өзү негизде эле жок экен заводскойдо. Могу жерде асы деп жазылат да кондиционердечи. 150 000,
А, 160 миң дейт. Без комплектацияда да бир Өзбекстан Матиз 2. Жок, Өзбекстан болот. 2007 Прибалтикалык башка болот. Кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Прибалтиканы азыр түшүндүрүп айта кетемин. Коопсуздук жазыгы коюлуп калыптыр го. Прибалтикаларда неме да 2005ке чейин эле чыккан да өзү. 2000 жок. ооба. Ооба. Жок, Өзбекстан бир объем бар. Вот именно что без комплектацияда. Ошолор болот. Кондиционер жок. Мен оюмча ошо рульду койгон окшойсуздар. Өзүнүкү эмес да, родной эмес. Өзүм койгон. Өзүңөр койгонсуңарбы? Түшүнүктүү. Ошо бул Өзбекстан, урматтуу көрүүчүлөр. Баасын канча деп атасыңар? 220. 220 миң. Матиз 3. Корея. Дөңгөлөктөрү кышкы. 2008 коробка автомат. Так, 4 айнектен электро көтөргүчтүү. Комплектация аябай жакшы. Түшүндүрүп кетейин. Кожун отуруштары дагы жакшы эле абалда, жыртылган неме жери жок. Подлокотник. Мынакей климат бир зоналуу автофункциясы менен. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Электро күзгүлөр, ABS системасы, гидравлика болот. Так. Дагы менин оюмча айдоочуда подогрев сидений да бар болуш керек. Ооба. Мынакей көрдүңүздөр, айдоочуда подогрев сидений да бар. Айтылыш баасы 350 миң сом деп атат. Матиз 2. Өзбекстан 2004. 120 миң сом. Эң жөнөкөй комплектацияда. Так, бул жакта. Канча деп атасыңар Матизде? 150 деп. 150 миң. 2002 жылы чыгарылган Өзбекстан экен, бул да. Эң жөнөкөй эле комплектацияда 150 миң. Бирок абалы жакшы эле көрүнөт. Гидравлика койгон эмессиңерби? Полный простой. Бардыгы эң жөнөкөй. 150 миң. Так, мына жактагыларды сурап көрөлүчү. Канча деп атасыңар? 160 ба? 2006, бул дагы Өзбекстан. Гидравлика барбы? Бар дейт. Кондиционер бар экен. Комплектация жакшы. Пробеги деле азыраак го. 85.718 километр көрсөтүп атат. Бол, машина кеч каналы. Так. Мында караганда бардыгы эле тарткан үлгүрдүм окшойт. Баасы такталган унаалардын. Ушун менен Матиздерге болгон видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайк баса электер, эми басып коюуну унутпаңыздар. Биздин каналыбызды колдоп кубаттап, эч аянбастан баса бериңиздер. Жана комментарий да калтырганды унутпаңыздар.